Гамбург Германиядагы эң чоң порту бар шаар. Европада экинчи. Илгертен эле Германиянын экономикасында абдан чоң ролду ойногон. Товардын баары ушул дарыя аркылуу Германиянын ичин кыдырып кете олтурган. Ошол боюнча бул шаар илгертен эле бай болгон, азыр дагы эң бай шаар. Бир адамдын жанына туш келген дүң продукция боюнча Германияда биринчи орунда турат. Орто Азияга абдан кызыгып атышат. Мына бүгүн дагы 200га жакын компания өкүлдөрү келип Кыргыз-Герман бизнес форумунда катышып отурушат. Бул экинчи жолу өтүп аткан бизнес форум. Былтыр Кыргызстанда өткөн. Бизнес форумга атайын Бишкектен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келип катышып отурат. Анын катышканы албетте бизнесмендерге мындай ишеним берди. Бүгүнкү форумдун статусун көтөрдү. Ушул форумду биз регулярдуу кылсак, жыл сайын 1 же 2 жолу өтүп турса деп пландаштырып атабыз. Илгери 4-5 жылда бирден өтүп турган экен. Германия менен Кыргызстандын ортосундагы соода саттыктын көлөмү абдан аз, кичине. Жакынкы жылдан бери көтөрүлүп, былтыр мурдагы жылкы караганда 2,5 эсе көтөрүлдү, бирок баары бир жетишсиз. Мына бүгүн ушул форумда бир нече меморандумга кол койду. Анын баарын айтып отурбай, бирөө экөөнүнө токтолсом. Биздин проблема айыл чарба өндүрүш товарларынан Кыргызстандан Германияга алып келе албайбыз. Бүгүн немис компаниясы менен айыл чарба продукциясын сертификалай турган, эл аралык деңгээлде сертификациялай турган лаборатория ачыш боюнча келишимге кол коюлду. Ушул кезге чейин биз Германияга тигүү тармагындагы продукцияларыбызды экспорттой алган эмеспиз. Бүгүн ушул багытта дагы азырынча спец одежда, спец кийимдерди тигип бул жака алып келүү боюнча меморандумга кол коюлду. Энергетика тармагында жаштарды Германияда жумушка орношуу боюнча меморандумга кол коюлду. Мен ойлойм, бул башталышы. Меморандум деген сөздүн өзү ниет дегенди билдирет. Жакшы ниет, түз ниет болсо ал турмушка ашат.